мен дагы балдарыма тамаша кылып айтып коем келечи, менин силерге кылып аткан бүт могу жардамым карызга депчи. Бүгүнкү күнү статистика боюнча ата эне баласына 7 мүнөт убакыт бөлөт экен. Эртеден кечке чейин акча балдарга убакыт бөлүнбөй калып атат. Өзүнчө эле мындай корс болуп, катуу кармап аталар анти берсе, бала ачыла албай калат атасына. Балдарга кичинекей кезинен баштап ошо финансылык сабаттуулукту үйрөтүшүбүз керек. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн дагы ушул бала тарбиясы боюнча жакшы бир маек курабыз деп ниет кылып турабыз. Бүгүн бизде конокто баардык эле жанагы аалымдардын, баардык эле ушундай бир илим алган инсандардын устаттары болгон экен. Ошондой бир балдарга устаттык кылып келаткан агайыбыз Абдуалим агай. Хош келипсиз агай. Агай көптөн бери ушул балдарды тарбиялап, ушул балдарды мындай өсүп өнүгүшүнө бир салым кошкон агайдын бир окуу борбору бар. Ошондо иш алып барышат. Андан сырткары агайдын моундай бир сонун бир китеп жазып чыгыптыр. Мусулмандын 30 сыпаты деп балдарга арналган. Бул китеп боюнча дагы буюрса алдыда токтолобуз. Агай, сизге алгачкы эле суроо берип баштай берели. Алгачкы эле суроо. Ушул бизге келгендерден биринчи ушул суроодон баштайбыз да негизи. Сиздин ушул өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, балалык чагыңыз кандай өттү эле? Сиз азыр балдарды тарбиялап атасыз. Сизди тарбиялаган инсандар кимдер болгон? Өзүңүздүн ата энеңиз, устаттарыңыз боюнча айта кетсеңиз. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негизи устаттарым көп болгон. Диний жаатында бир гана устатка байланбай, бир канча устаттардан, бир канча аалым, агайлардан сабак алып, кеңештерин угуп, суроолор менен кайрылып, көп ар кандай устаттар менен чогуу иш алып барып, илим билим алдык. Ал эми жаш кезимде болсо, апам дагы жакшы өзүнүн салымын берди, өзүнүн тарбиясын берди. Анан менимче устаттар, насаатчылар, тарбиячылар көп эле болду деп ойлойм. Бирок эң негизги азыр мен ушул деңгээлге жетишимдин, миңдеген балдарды окутканымдын себеби, мен ойлойм, эң чоң жашоодогу устат, эң чоң жашоодогу насаатчы бул биздин жашообуздагы кыйынчылыктар. Жашоодо биз кичинекей кезибизде балким көп мындай кыйынчылыктардан өттүк экен. Бул мындай өзүм мындай бир наалып, өзүмдү аябоо эмес. Балким көп эле айтат, көп эле ушу суроо бергенде эмне себеп болду, эмне түрткү болду дегенде, мен ойлойм, ошо биздин жаш кезибизде көптөгөн бир кыйынчылыктардан, ар кандай бир сыноолордон өткөнүбүз бизди өстүрөт экен, бизге жакшы сабагын берет экен. Анан мен ойлойм, дайыма айтам, эң негизгиси мен балдар менен дагы иштеп, балдарга таалим, тарбия берүүдө эң негизгиси бул турмуштук сабактарды бергенге аракет кылам. Анткени китептен алынган маалымат бул бир, ал эми жашоо, турмуштан алынган маалымат, сабактар бул такыр бөлөк экен да. Кандай ортосунда бир айкалыштык бар албетте. Бирок кээ бир турмушта кезиккен нерселер, ар кандай жагдайларды китеп түшүндүрө албай калат экен да. Ошол себептен мен ойлойм, устаттардын көптүгү бир гана устатка байланбоо. Анткени ар кандай тараптан, ар кандай ойлор, ар кандай методдорду менен таанышып, ошондой эле кичинекей кезибизде кыйынчылыктар, ар кандай сыноолор бизди бышырып, балким ошол себептен азыр миңдеген балдарга менин пайдам тийип атат деген бир үмүттөмүн. Негизи эле Кудай Таала дагы
адамды тарбиялайм дегенде мен кече имам Сарахсинин эмесин угуп калдык, окуясын угуп калып, биринчи илим алып, сиз айткандай ар кандай устаттардан илим алып ушундай жүрүптүр, аябай зээни күчтүү болгон экен. Анан бүт окуган китептерини бир эле көргөндө ушу жаттап алат экен да, бир эле окуп чыккан жаттап алат экен китептерди. Анан Кудай Таала атайын эле кылгандай да, негизи көп алымдар деле ушундай болот экен. Зынданга таштап, зынданга түшүптүр да. Зынданга жөнөкөй эле бир эме менен зынданга түшүп калган. Анан зынданда 15 жыл жатып, ошол жерде зындан айланасына шакирттер келип ар жактан өзгөндө. Анан ошол жерде өтө көп китептер жазып чыккан экен да. Ошону көрүп айтам да, эгер андай сыноо болбогондо балким анчалык китептер жазылбайт беле. Ооба. Дегенчи Кудай Таала бир караганда жамандай, бирок Кудай Таала ошону менен тарбиялап, ошону менен бир жакшылык алып келип коюптур дейм да. Туура. Агай, ошол бир аз ачыктай кетсеңиз, ошол бала чагыңыз жөнүндө дагы негизи кандай, эгер эме болбосо, сыр болбосо, кандай сыноолор болду, аларды кантип жеңдиңиз, кандай, ушулар боюнча. Эми мен өзүм 87-жылы төрөлгөм. Жашым 38ге кетти. Анан эми баардыгыбыз эле билгендей 90-жылдын кризистери. Анан апам менен атам тилекке каршы мен 2 жашымда болгондо ажырашып кетишиптир. 2 жашыңызда? Мен 2 жашымда ажырашып кеткен. Анан ошондуктан мен анан ушу үй бүлөдө апам экөөбүз эле чогуу болуп, апам андан кийин турмушка дагы чыккан жок. Мен жалгыз, башка бир туугандарым жок. Экөөбүз эле ушу жашап өтүптүрбүз. Анан 90-жылдардын кризистери, 90-жылдагы кыйынчылыктар, ачкачылык, апам анда мугалим эле. Раматылык апам анда кыргыз тилдүү класстарга орус тил жана орус адабиятынан сабак берет эле. Анан ал маалда билесиңер да, эми мугалимдер көп деле таппайт. Маянасы ошол маалда мен эсимде 500 сомдун тегереги эле болчу да. Анан көп ошо бир аз ачкачылыктан өттүк. Анан балким атанын дагы тарбиясын көрбөй калдык, атанын мээримин көрбөй калдык. Анан апам экөөбүз эле бири-бирибизге ушундай тирек болуп, бири-бирибизге мындай жанаша болуп, бири-бирибизди колдоп, анан ошол кыйынчылыктар, ачкачылык, бир аз жетишсиздик, атанын тарбиясын көрбөй өскөндүгүм, атанын мээримин албагандыгым мен үчүн чоң бир сыноолордон болду. Өзгөчө мен эсимде 1-2 класста окуп жүргөндө, 3 класс, ошол маалда эркек балдар атасын кумир тутуп, лидер тутуп, мен атам тигиндей жумуш кылат, мен атамдын унаасы, машинасы тигиндей деп мактанышат экен да. Аталары менен мактанат экен да. Анан мен ошол учурда эсимде эч нерсе деп айта албай калам. Анан кээде үйгө апама келип алып ыйлаганда учурларым болгондо, эмнеге бардыгынын атасы бар, менин атам жок депчи. Ошол эми азыр айтып отурсак көп. Анан кээде ушундай учурлар болгон. Мисалы үчүн кышкы өтүгүм жок. Жана кроссовка кийип, боц, анан кийин андан суу өтүшкөн да, ушу кичинекей кезимде. Эсимде башталгыч класстарда. Анан ошол нерсени дайыма окуучуларыма дагы айтам. Ошол дагы мен дайыма эл эсимде калыптыр. Бутума пакет ороп алып туруп, анан носкин сыртынан кийип, анан кийин ошо кроссовка кийип алып туруп мектепке кетет элек да. Эмнеге? Ошо элементарно кышкы өтүк жок. Кышкы өтүктү алайын десең акча жок. Кыйынчылык. Нанды бөлүп жейт элек. Мисалы үчүн үй бүлөдө. Мына сага мисалы үчүн бир кусок, бир үзүм, сага бир үзүм болуп, ошондой кыйынчылыктардан кийин мен ойлоп калдым, сиз туура айттыңыз, жана имам Сарахси тууралуу. Ошол кыйынчылыктар негизи керек экен бизгечи. Кыйынчылык болбосо өспөйт экенсиң, түшүнүк да албайт экенсиң, жана ошол эле бир үзүм нандын, акчанын
убакыттын деле кадырын билбей калат экенсиң. Анан мен ойлойм, ошол кыйынчылыктар бизди өстүрүп жакшы бир турмуш сабагын берип атат. Ошого биз налыбай, альхамдулилля, Аллах Таалага шүгүр деп ошону кабыл алышыбыз керек экен. Диний жатта билим алып, ушул жактан кетишиңизге ким эмне себеп болуп калган? 10 класста окусам керек, 16 жашымда эле. Анан үйгө баягы эле биринчилерден болуп, үйүмдү такылдатып даватчылар келген. Мен бир дос балам бар эле. Көптөн бери мамилебиз, көптөн бери көрүшө элекпиз ал менен. Анан ал дайыма мени бир ошо намаз окуп баштаган даватка чыгып, анан Досуңуз намаз окуп баштаган? Намаз окуп баштап, анан бир даватчы бир байкелерди бирөөлөр чакырып келип эле, анан ишин такылдатып эле келсең деп эле чакырып чыгып эле, анан кийин дават айтып мени мечитке чакырып калышты. Мен болсо мечитке макул барсак баралы деп ошентип кызыгып кеттим. Бирок мындай байкап көрсөм, мен 16 жашымда биринчи мечитке барып, мечит менен тааныш баштаптырмын. 16 жашыңызда. Бирок 5 мал намазга 20 жашымда өтүптүрмүн да. Ошондуктан мен дайыма ошо жана окуучуларым, ата-энелерине дагы айтам. Дароо бир күндө же бир айлык сабак өтүп, бир жумалык бир курс өтүп, бала дароо намазга өтүп, өзгөрүп кетүүсү мүмкүн эмес. Мага мындай трансформация деп коет го, өзгөрүү үчүн мага 4 жыл керек болуптур да. 16 жаштан баштап даватка чыгам, анан мечитке барып келем, анан намазымды окуйм, анан кайра окубай коем. Ошентип Аллага шүгүр, анан 5 мал намазга мындай толук чечим чыгарып, өзүм бышып жетилип, анан дин жолуна 5 мал намазга 20 жашымда өтүптүрмүн да. Анан дагы эмне себеп болду экен деп дагы ойлоном. Балким ошол учурда бир адамда бир мындай кыйынчылыктар болуп турганда бир жөлөк истейт экен да адам. Жөлөк. Бир дагы бир сырткы бир күч. Ооба, колдон келгенин кылып атам. Мисалы үчүн окуп атам. Мен 17 жашымда эле мектепти бүтүп эле, аттестатты эле ала элек дароо жумушка кирип кеткем да. Анткени жашоонун зарылчылыгы болуп калган да. Анан ошо адам жөлөк истеп, бир таянар бир зат истеп, ким? Ошол учурда же жанымда атам жок болсо, энем жалгыз тиякта иштеп жүрсө, маянасы аз болсо, анан кийин мен ойлойм, ошол дагы фактор. Бир Кудай бар. Кудай Таалага биз кайрылышыбыз керек экен. Ошол гана биздин муктаждыгыбызды чечип бере алат деген ой, ишеним ошо түрткү болду окшойт. Машалла, рахмат агай. Азыр кыйынчылыктар жөнүндө айттыңыз да, кыйынчылыктар адам тарбиялайт экен депчи. Эми биз деле, мен деле кичине загаранан жеп дегендей ушундай бир көрүп калдык бир аз. Эми эң ойлонуп турган нерсе агай, азыркы учурда эми андай заман болбой жатпайбы? Бүтүн баардык нерсе бар. Сиз айткандай балдар биз мисалы конфеттерди талашып жесек, аз конфет менен деле сүйүндүрө албайсың да, мындай эме калбайсың. Оюнчуктар деле бүт бар. Ушундай заманда аз ойлойм, ата-энелердин эң чоң көйгөйү ушундай эмеде балдарды бир кыйынчылык жок, комфорт жашоодо кантип тарбиялайбыз. Азыр эми балдардын келечеги кандай болот деген нерсе мени да ойлондурат. Мен ойлойм, ушу көрүүчүлөрдү ойлондурса керек депчи. Мурдагы эмеде да бир суроо бердик эле ушундай. Сизге дагы ушул суроо. Ооба, жакшы суроо. Негизи көп берилет ушул суроо. Мурун биздин акыбалыбыз кандай эле? Негизи 80-жылы, 80-жылдан 90-жылга чейинки аралыкта төрөлгөндөр менен азыркы балдардын айырмасы асман менен жер. Чындап эле. Көп суроо берилет, бирок биринчиден биз мусулман болгондон кийин биз тагдыр деген нерсеге ыйман келтиребиз да. Тагдыр деген нерсе бардык жакшылык жана жамандык бардык Аллах Тааланын каалоосу менен болот. Кудай Тааланын каалоосу менен болот. Демек ушундай акыбалга деле Алла Таалам бизди алып келип койду.
бизде ыктыяр берилген эмес. Биринчиден биз кабыл алабыз. Экинчиден жанагы бир коркунуч бар, бирокчу коркунуч бар. Анткени жанагындай бир сөз бар го, оор заман күчтүү адамдарды жаратат дейт да. Жана күчтүү адамдар ошонун себебинен жеңил заман жаратат дейт. Жеңил заман алсыздарды жаратат, жана алсыздар ошо жеңилдиктен кийин оор акыбалды, оор заманды жаратып коет депчи. Ошол себептен мен кээде коркуп кетем. Азыркы балдар чындап эле комфорттуу, токчулукта, молчулукта өсүп жатат. Келечек кандай болот депчи. Бирок мен жана айтып кеткендей, биз Аллах Тааланын тагдырына моюн сунабыз. Ошондой акыбал экен. Демек, ушул акыбалдан кантип чыгабыз деген ойду коюш керек. Албетте биздин балдарыбыз азыр ачка калбай атат, кыйынчылыкты көрбөй атат. Мен ойлойм, балким кээде ошолорго ошондой бир искусственный жол менен балким бир жаратсакпы деген да ойда. Кээде мындай кыйнап, кордоо эмес, балким талаага иштетип, мал менен аралаштырып, айылга жөнөтүп, стройкага салып, оор жумуш, кара жумушту өзгөчө эркек балдарды. Анткени жанагы сөз бар го, эркекти токчулук бузат, кызды жокчулук бузат депчи. Кыздарга тиешелүү эмес. Ал эми эркектерге балким кээде ушундай бир жол менен балким аларды иштетип тарбиялайбызбы деген ой. Биринчиден, экинчиден эми кабыл алабыз. Колдон келген тарбиябызды беребиз. Колдон келишинче балким аларды деле кичине бир кыйынчылыкка салып көрөбүз. Кээде ачка калтырып. Мисалы үчүн бизде карандай чай менен эле нан жеп эле чоңойдук да. Азыр нан менен чай турса, балдарга ал нерсе жакпайт. Балдар ал нерсеге көнгөн эмес. Тамак кайда дейт да. Түшүнө, ошол эле тамакта. Мисалы үчүн эт кайда? Эт кайда, тамак кайда? Кечке эле нан чай иче беребизби дешет да. Кээде ошондо эле балдарга берип коюш керек. Мен ойлойм, кээде ата-эненин акчасы бар болсо деле, мүмкүнчүлүгү бар болсо деле, кээде жокчулукту көрсөтүп коюш керек. Бүгүн жөн эле нан чай. Балким бир күн тамак бербей коюп. Ооба, акча бар. Бул балдардан аябоо эмес, жок, ал ушу балдардын келечегине кам. Кээде балким көрсөтүп коюш керек. Анан бирок бул деле азыркы учурда мындай биз искусственный жол менен деле жаратсак, мурункудай кыйынчылыкты көрбөйт да. Ошол себептен балким ушул акыбалга биз көнүп, моюн сунуп, ушул акыбалдан кандай чыгабыз? Балким бир методдорду ойлоп табуу. Мейли токчулукта комфорттуу өсүп атат. Балким алардын тилинде сүйлөшүү. Бизде тилекке каршы ошо бир мындай доор, мурунку өткөн доор, поколение деп коет го. Азыркы балдар менен эки ажырым болуп, бири-биринин да тилин табыша албай калып атат да. Балким биз мажбурбуз балким ошо балдардын тили менен тилин таап, алар менен сүйлөшүп, заманбап тилде сүйлөшүп, балким заманбап тил менен түшүндүрүп, аларга биз корлукту көргөнбүз, биз ачкачылыкты көргөнбүз деп айтып бериштин деле кажет жок болуп калды. Анткени алар түшүнбөй атат, балдарчы. Түшүнбөйт. Ошондуктан балким мен сиздин сурооңузга жооп, кээде кыйынчылыкка салып, кээде. Экинчиден, биз ошо балдардын заманбап тилине, заманбап түшүнүгүнө түшүшүбүз керек деп ойлойм. Жакшы айттыңыз агай, рахмат. Ушул боюнча дагы мен жакында эле бир кинодон бир үзүндү көрүп калдым эле. Өзү миллионерби, миллиардер ушундай экен. Сиз айткандай балдары кенен жашаган. Анан бир күн эле ушундай өзү сиз айткандай жасалма эме кылып туруп, банкрот болуп калдык деп, жанагылар военныйлар басып келип, ушундай болуп атасын кармап, ушундай өзү ушундай нерсени түзүп туруп, бүт балдардан шотторду эмелерди алып туруп, ошондой бир абалга түшүп эме кылып атат да. Айла жоктончу.
ооба ошо. Анан кече Мансур байке менен сүйлөшкөнүбүздө дагы бир жакшы нерсе болду. Инсайт мисалы хандар болгон да, хандардын балдары болгон. Мисалы Фетих Султан Мехмед хан, Яуз Султан Селим хан. Фетих Султандын атасы дагы бул өзү султан болгон. Бардар жашоодо жашашкан. Хан сарайдын ичинде бүт баары болгон. Бирок ошол эле убакта булар өтө күчтүү инсандарды мындай тарбиялап чыгыптыр да. Анан эмне болду ал жерде, кандай сыр эмне дегенде, булар устаттарга бериптир. Устаттарга берип, хан сарайдын ичинде эле кармабай балдарын сыртка берип чыгарып, ошол жакта балдарды көбүрөөк тарбиялап, жааттырып, ат үстүндө жүрүп, ушинтип балдарды ар кандай устаттарга берип, илим алдырып, спорттен бизче айтканда спортко ушинтип, ушундай балдарды тарбиялап чыгышыптыр да. Алардын бир хандарды тарбиялап, хандар өздөрүнүн балдарын тарбиялап чыккан ошону да бир изилдесең, ал жакта деле чоң бир эме бар экен, илим, чоң бир мындай эмелер бар экен, инсайттар бар экен. Ооба. Мен өткөндө сиздин сөзүңүзгө кошулуп, Билл Гейтс бар го, Microsoft'ун жаратуучусу, ошонун өткөндө интервьюсун окуп калдым. Ал балдарына бир дагы доллар калтырбайм, мен бай болуп өлгүм келбейт деп ошондой жарыя кылыптыр да. Карабайсызбы? Негизи биз балдарыбызга, балам, уулум, мо үй сеники болот, мо уна сага калат, тети болсо дачабыз сага калат деп айтсак, алар дароо бошой түшөт экен да. Менде бар да, аракет кылбайт экен да. Ошондо мен ата энелерге да кеңеш берип кетет элем. Мал мүлкүңөр болсо деле аны балдарыңарга айтпагыла. Эми билинсе деле силерге бир да сому калбайт. Силер берген күнү деле кичинекей кезинен бери үмүттөндүрбөгүлө деп айтат элем. Анткени мен үйүм бар, машинам бар, бизнесим бар деп кичинекей бала, өспүрүм, 12, 13, 15 жаштагы бала мындай канааттанып, тынч отуруп аракет жасабайт экен да. Кой, мен тырышып, мен үйлүү болушум керек, машина алышым керек, тиричилик кылышым керек деген ой болбойт. Анан ошол себептен мындай рахатта, тынчтыкта, эч аракеттенбей, кыйналбай жашай берет экен. Ошол себептен жада калса, мен дагы балдарыма тамашалап айтып коем кедечи, мен силерге кылып аткан бүт могу жардамым карызга депчи. Кийин төлөп бересиңер. Албетте, мага алардын акчасы деле кереги жок. Ата энеге баланын акчасы кереги жокпу? Жок дегенде, кичине болсо да ой салып коюу. Биз төлөйт экенбиз, биз да аракет кылышыбыз керек экен. Өткөндө Эрмек устаздын бир баянын угуп калдым. 18ге толгон баланы кийимдерин чогултуп, бул дарбазанын сыртын босогон артына чыгарып илет. Болду. Мен бактым, өстүрдүм, чоңойттум, окуттум. Эми мындан ары болду, өзүң тиричилигиңди кыл. Ашып кетсе 1000 сом берип кой дейт, болду. Ошондо бала өсөт дейт. Анан бапестеп үмүттөндүрүп чоңойтсок, балдар эч аракет кылбай калышы ыктымал. Сиз айткандай, боштукка дагы мындай чыгарыш керек экен. Мен апамдын дагы жанагы сиз сурап кеттиңиз, апаңыздын, ата энеңиздин кандай тарбиясы болгон депчи. Мен апам мектепти бүтөрү менен эле болду иштеткен. Иштеп, аны кой берген. Болду, мен күнү түнү иштеп, өзүм тиричилигимди кылып, өзүм университеттин контрагын төлөп, өзүмө кийим алып, ошим чоңойгом. Албетте, кээ бир ата энелер жаш кезинде эгерде мүмкүнчүлүк болсо, окуганы жакшы дейт. Жакшы окусун, кийин иштеген жетишет депчи. Бирок эми албетте акыбалды караш керек. Ар кандай жагдайлар болот жашоодо. Мисалы үчүн мага ошо менин энемди мени мындай эле жанагындай кой бергиси келбей эмес, бапестеп кээ бир энелеримдей гиперопека кылып балдарын кой бербей чыкпайбы? Жок, мен апам мени кой бериптир да, азырлап көрсөм болду. Мектепти бүтөр менен эле дароо кой бериптир. Мен өзүмдүн тиричилигимди ошондон баштап кылып келатам да. Жалгыз бала болсоңуз деле апаңыз ушундай бир эркиндик берип эме кылыптыр да. Эркиндик бериптир. Ошол нерсе дагы жакшы жардамын берди. Рахмат агай.
Кийинки суроо агай, азыркы учурдагы ошол бала тарбиялоодогу сиздин оюңузча эң негизги принцип эмне? Эң негизги маани бере турган принцип? Эң негизги ата энелердин бала тарбиядогу принциби менимче үлгү. Ата эне үлгү болуш керек. Ата эне үлгү болмойун канча устаттар, мугалимдер, агайлар канча балдарга жакшы нерселерди үйрөтпөсүн, эми агайлар менен устаттар менен көп болсо күнүнө 1-2 саат болот экен. Ал эми калган учур 20 саат, 22 саат толук бул үйүндө ата энеси менен болот да балдар. Ошондуктан ата эне үлгү болуш керек, үлгү боло албай жатса ошого умтулуш керек, аракет кылыш керек. Мен өзүм балдарга кандай үлгү берип атам? Менин кызым, менин уулум мени карап кандай ата көрүнүп жатам мен алардын көзүнө? Деген суроону бериш керек, коюш керек. Анан чогуу балдар менен биргеликте, мисалы үчүн намаз окуткусу келсе, ата эне өзү үйдө намаз окусун. Балдарым билимдүү болсун десе, анда китеп окусун, чогуу окусун. Өткөндө бир видео көрүп атам, эми тамаша иретине тартылыптыр. Япониядабы, Кытайдабы экен. Ата эне телефон ойноп отурат, чоң бөлмөдө, диванда отуруп. Анан кичинекей балдары жүгүрүп келсе, жанында китеп турат да. Дароо телефонду китептин ичине катып атат да. Телефонду отурса деле, бирок балдардын көзүндө китеп окуп аткандай болуп көрүнүш этип атат да. Карабайсыңарбы? Демек бул балдарына жок дегенде мындай өздөрү китеп окубаса деле, жок дегенде ата энем китеп окуйт экен деген сүрөттү пайда кылып атышат да ата эне. Эми бул тамаша иретинде кылынган, бирок албетте биз өзүбүз китеп окусак, өзүбүз таза, тыкан, жүрүм-турумубуз мындай таза болсо, ата эне өзү сөгүнбөсө, ата эне өзү жакшынакай сүйлөсө, маданияттуу болсо, анда тарбиянын деле кереги деле жок болуп калат. Мен ойлойм да. Эми албетте тарбия беребиз, мындай кыскача насааттарыбызды айтып турбасак, мен ойлойм 90% бул ата эне үлгү болот. Өзүнүн амалдары менен, иш аракеттери менен, сөзү менен. Ал эми 10% ал биздин устаттардын, кеңешчилердин мээнети деп ойлойм. Жакшы айттыңызга рахмат. Демек биринчи эң негизги нерсе өзүбүздү тарбиялагандан башташ керек экен да. Эң негизги нерсе. Ооба, мага деле окуучуларым келет да, анан биз көбүнчө бизде эң негизги актуалдуу темабыз бул телефондун зыяны. Телефондо оюндардын зыяны, кесепети кандай, кечке телефондо сааттап отурсак кийин келечекте эмнеге алып келиши мүмкүн деп ошол тууралуу кеп кылабыз. Анан бир канча жолу мага балдар өзү айтты. Агай, мен атам өзү PUBG ойнойт дейт. Мен атам өзү танк ойнойт дейт. Мен апама айтыңызчы, ал өзү келерден кечке Инстаграмда отурат деп. Көп балдар, эми балдар жалган айтпайт да. Аны оюндаганын айтып берет го. Анан ошо апама айтыңызчы, атама айтыңызчы деп өздөрү айтып койгон учурлар дагы көп болду. Анан мен ойлойм, кээде ата энелер бизге берет. Мисалы үчүн мен мына 5 жылдан бери 4000ге жакын балдарды тарбиялап, аларга таалим бериптирмин. Ошо бизде көбүнчө учурда ата энелер бизге мына окуу борборубузга, иман лагерлерине берип, мына бир чудо, бир кереметти күтөт экен да. Биз бир 10 күндө балдарын бир сыйкырдуу таякча менен уюктуруп эле, болду, бир паста эле алар момун болуп, бир паста имандуу болуп, бир паста китепти сүйүп, намазын окуп, адептүү болуп, телефонун калтырып калса деген бир сыйкырдуу бир эмени күтөт да, чуданычы. Жок, биз эч качан антип баланы өзгөртө албайбыз. Биз бир гана багыт бере алабыз балдарга. Бирок өзгөртүүчү баланы бир гана ата эне. Анан ата эне өзү колунан телефон түшүрсүн, телефондун ордуна китеп карасын, билим алсын,
тил үйрөнсүн, намазын окусун, аны иш кылсын. Анан баласы көрүп алып, демек жашоо деген ушундай экен да. Ушинтип аракет кылыш керек экен да. Ата энелерди дагы окутсак кошуп дегендей эмеңиздер жокпу? Ошондой ой келген жокпу? Туура, мен негизи азыр агай азыр мен акыркы жарым жылдан бери ата энелерге дагы фокусту бир аз өзгөртүп эмес, эми ошол жаатта дагы иштеп баштап атам. Азыр семинарларды дайындап, китептерди окуп, өзүмдүн да тажрыйба менен бөлүшүп, өзүм 4 баланын атасымын мисалы. Анан мен ошо ата энелердин балдарын дагы тарбиялап атам азыр. Кандай көйгөйлөр бар, ошонун негизинде атайын тренинг семинарларды дайындап, азыр мына 4-чү семинар өттүм ата энелерге. Анан алардын айтууларына караганда аларга дагы аябай жакшы пайдасын тийгизип жатат. Ата энелердин өздөрүнө да өтүп баштадыңыз ошо? Ата энелердин өздөрүнө дагы өтүп баштадым. Негизи эле ишти сиз туура айтып кеттиңиз. Ишти бул балдардан эмес, ата энелерден башташ керек. Биз балдарга канча үйрөтпөйлү, ата эне өзү оңолмойун, бала эч качан оңолбойт экен. Биз мына жөн эле кумга суу куйгандай эле суу кандай сиңип кетет, биз да балдарга несебиз тез эле жок болуп кетип атпайбы? Ошол себептен ата энеге түшүндүрүш керек болуп жатат. Ата эне өзү оңолуш керек болуп жатат. Биз ата энебиз. Ар бирөөбүз өзүбүз оңолушубуз керек. Ар бирөөбүз биринчи өзүбүз күзгүгө каранып, мен үлгүлүү ата энеминби? Мен татыктуу ата энеминби? Мен кандай атамын? Мен кандай энемин? Мен сүйлөгөн сөздөрүм, менин кандай сапаттарым бар? Балама өрнөк боло аламбы? Деген суроо коюш керек. Тилекке каршы ата эне өзү көпчүлүк учурда аракет жасабай калып атат. Мен өзүм окуучулар менен иштеп, өзүм тажрыйбаман айтып атам да. Бирок ата эне балдарынан бирок талап кылып атат да. Жакшы айттыңыз агай. Биз дагы жана балдар менен иштешебиз да. Биз дагы окуу борборубузга, жана окурмен деген окуу борборубуз бар. Ал жакта биринчи иштеп атканда бизде да ушул көйгөй болду, ошого айттым да сизде. Көйгөй болду, ата энелер берет дагы талапты мугалимдерге гана коюша берет. Үйдөн контроль жок да. Анан угуп калып, мен Гапыр Мадаминов агайды угуп калып, ошол агай менен таанышып, анан агайды азыр келип бизде дагы сабак өтүп турат агай. Агайдын сунушу менен анан биз ата энелерге да сабактарды койдук. 1 айда 1 жолу ата энелерди чакырып. Эми ошондо деле бизде мисалы үчүн 300 бала окуса, ошонун бир 30-у келет да ата эне. Ондон бири. Ондон бири келет. Эми онлайнда бергенге аракет кылабыз, бирок агайдын эң мага жаккан методикасы, жана сиз айткандай, бул көрүп ошол нерсени анан караса балдар менен иштешкен менен эле жыйынтык эффект анча эмес. Ата энелерге ата энелер мектеби деп баягы эмесинде ата энелерди окутуп, алардан да экзамен алып, ата энелердин алган бааларын мектепке илген экен да. Илип, эгер энеси экзаменден өтпөй калса, баласын гимназияга окууга албайт экен. Ушундай нерсени коюшуп, сонлук макен койгондо ата энелер аябай жакшы аракет кылышып, жакшы бир жыйынтык көрсөтүшүп, анан ошонун агайдын мектебинин мындай Кыргызстанга белгилүү болгону ошонун болуп тур да. Мен түшүнгөн нерсе, биз мисалы дагы бир мисал айылда дагы менин апам азыр 50дөн өтүп калды, 55ке чыгып калды. 50 жаштарында колуна Куран алды да. Тамганы биринчи жолу эме кылып, үйрөнүшүм керек деп. Анан апам сыяктуу аялдар да толтура, айылдагылар ошол нерсе эме болуп, бир 60-тагылар, 65-тегилер бүт баары кызыгыптыр дагы. Акыркы 1-2 жылдын ичинде Куранга түшүшүп, окушуп, жаттай турган жаттап, окуп, хатмы Куран деп Куранды айландырышып, ушундай болуп калды да. 60ка чыккан энелер 0дөн баштап арабча арабча окуганды үйрөнүп, Куранды шатыратып окуп калышты. Мурдакылар болсо андай нерсе болбойт эле да. Мурда ойлойт элек, эми 30дан 40дан азыр деле бар го, 30дан 40дан ашып калган болду, мен өзгөрө албайм, үйрөнө албайм, эс тутумда кетти деген нерсе болот да. Жок, андай эмес экен. Адам кызыккан болсо, үйрөнөм десе, өзгөрөм десе,
өзгөрсө болот экен да. эч качан кеч эмес. Эч качан кеч эмес экен. Туура. Агай, азыркы учурда ушул биздин өлкөдө эми баардык элдин өзүнүн эмеси бар, табияты бар да балдарды тарбиялаганда. Биздин өлкөдө ошол балдарга тарбия бергендеги ата энелердин бир 2-3 катачылыгы, анан 2-3 мындай үлгү алчу нерселер, плюс жактары, минус жактары дейт го. Ушулар боюнча сиздин оюңуз кандай, агай? Эми биз өзүбүз балдарды окутуп байкап жүрөбүз. Каталардан эң мен оюма келген азыр бул ата эне балдарына убакыт бөлө албай жатат. Ата эне баласы менен баарлашканга убакыт таппай атат. Мен өткөндө бир китептен окуп калдым. Бүгүнкү күнү статистика боюнча ата эне баласына 7 эле мүнөт убакыт бөлөт экен. 7 мүнөт. 7 эле мүнөт. Бул кандай убакыт? Мындай бир эле үйдө жашашат. Бирок мындай кээ бирлер туура эмес түшүнөт экен, эми сүйлөшүп эле жатпайбызбы? Бирок бул мындай сүйлөшүүлөр эмес да. Мисалы үчүн сабагыңды жасадыңбы? Бөлмөңдү жыйнадыңбы? Идиштерди жууп кой, тамак жаса, тигинт минт деп бул өкүм чыгаруу эле да, бул буйрук берүү балдарга. Бирок мындай жөн эле отургузуп алып, сүйлөшүп, ойноп, тамаша иретинде убакыт бөлүү эң чоң ошо жетишсиздик да. Убакыт бөлүнбөй атат. Ата энелер азыр же эртеден кечке тиричилик менен алек, ал эми үйгө келсе колунан телефон түшпөйт, телевизор, сүйлөшүү, баарлашуу жок болуп жатат да, эң биринчи көйгөй. Ошол айткандай дос катары мындай кылып, дос катары ичиндегисин мындай толук билип, ошону менен бир иштеше албай жатат экенбиз да. Кээде ата энелер мисалы үчүн бизге, агайларга, устаттарын алып келип, мен балам же кызым эч бир мындай мен менен сүйлөшпөй атат. Такыр эле бир чүмчүп кетти, эч бир сырын айтпай атат деп көп кайгылышат. Эмнеге деген суроо коюш керек. Демек, алар балким алар менен баарлашпай, алар менен сүйлөшпөгөндүктөн балким ортодо бир мамиле үзүлүп калды. Бала ата энесине ишенбей калды. Же болбосо бир өзүнүн сырын айтайын десе, ата эне кагып коет, урушуп коет. Болдучу, мен колум бошобойт эле, сөзүмдү бөлбөчү, ал убактым жок деп сүйлөшпөйт. Анан бала байкуш өзүнүн сөзү айтылбай калды, ою айтылбай калды. Анан ата энелер аргасыздан башка бирөөлөргө чыгып, менин балам менен сүйлөшүп коюңузчу деп бизден талап кылат да, мисалы үчүн. Суроо коюш керек. Ошо бала үчүн эң жакын адам ким? Устатыбы же ата энесиби? Бир машыктыруучусу же атасыбы? Мисалы үчүн атасы эң жакын болуш керек эле да, энеси эң жакын болуш керек эле да. Эмнеге сүйлөшпөйт? Менимче ошол эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Эмнеге дагы убакыт бөлүнбөй атат? Анткени биз көпчүлүк учурда минимализмди сактанбай, дүйнөнүн аркасына түшүп алдык. Аз эртеден кечке чейин бизнес. Эртеден кечке чейин акча. Балдарга убакыт бөлүнбөй калып атат. Мындай суроо коюш керек. Ошо биздин балдарыбызга биздин акчабыз керекпи? Жок, аларга көңүл керек. Аларга баарлашуу, алар менен ойноо. Эң жакшы үй бүлө кайсы үй бүлө деген суроого жооп кайсыл үй бүлөдө эң көп күлкү болсо, кайсы үй бүлөдө көп тамаша болсо, оюн болсо, анан мындай өзүнчө эле мындай корс болуп, катуу кармап аталар анти берсе, бала ачыла албай калат атасына. Ошондуктан мындай балансты сакташ керек албетте. Өтө эле жумшак болуп кетсек дагы болбойт. Бирок мындай кээде жумшак, кээде сүйүү берип, кээде болсо катуу кармап, ошол көйгөй убакыт бөлүнбөй атат балдарга. Экинчиден, ата эне өзү мындай көп аракет жок.
бардыгы эмес албетте, бирок көп ата эне өзү аракетсиздикте. Балдарымды жакшы тарбия берсем, ушундай инсан кылып чыксам деген талап жок. талап жок. Бизде мындай бир ой бар, мен окутуп атам, кийинтип атам, курсагы ток, дагы эмне керек деген суроо. Бирок бул аздык. Анткени жада калса хадисте дагы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ата эне баласына бере турган нерселерден эң артыгы, эң абзели бул жакшы тарбия деген. Бул билим эмес. Албетте билим керек. Бирок адеби болбосо, иманы болбосо, ал билими эч кандай пайда бербейт. Тескерисинче ошол билим менен элге зыян жеткизип коюшу мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, убакыт бөлүнбөй жатат. Эмне себептен биз жана минимализм сактанбай, анан бизде кыргыздарда той, аштар көп болуп, энергиянын бардыгы ошого кетип атат да. Өзгөчө мына күзүндө, тойдун сезону деп да коебуз го, той, шеренелердин сезону. Мисалы үчүн тойго барышат, конверттерин көтөрүп барышат. Өзүнүн маянасы мисалы үчүн 20 000. Бир айында канча конверт, канча акча кошумчасы десе, андан 2 эсе ашып кетип атат. Ошонун бардыгы ошо балдарды тарбиялоодо залакасы тийип жатат. Эмнеге? Тойлордо жүрөт, бала каралбай калды. Келерден кечке дүйнө деп, тиричиликте жүрөт, бала каралбай калды. Албетте бул деле зарылчылык. Мен иштебегиле деген жерим жок. Бирок ошол эле учурда балдарыбызга дагы жок дегенде 15-20 мүнөт убакыт бөлүп туралы. Анан жетишкендиктерин айттыңыз, жетишкендиктерден болсо, бизде эми бир аз кыргыздарда эмнеси жагат, мындай. Бирок ошо кыргыздарда мурунтан баштап мындай мугалимди сыйлоо, агайдын айтканын ук деген нерсе бар эле бизде негизичи. Бирок ошол нерсе күндөн күнгө жоголуп баратат. Бир жагынан мурунку биздин негизи кыргыздын тарбиясы, нукура тарбиясы жакшы болчу. Бирок бара жанагы мугалимди сыйлоо, мугалимдин айтканы туура. Азыр мугалим урушуп койсо баланы, ата эне мугалим тарабында эмес, баланын тарабында болуп атат да. Ошол себептен бала оңолбой атат, өспөй атат. Эми мугалимден деле кемчилик кетет албетте. Бирок ал ошо бир аз акчага биздин балдарыбызды окутуп атат, тарбия берип атат, билим берип атат, таалим берип атат. Ошону биз кадырлап, дайыма мен өзүм балдарыма айтам. Мугалим дайыма туура болот. Мугалимге эч качан каршы чыкпагыла. Ооба кемчилик болот, бирок ал кемчилигине карабастан силерди окутуп атат го. Көңүл буруп атат го. Энергиясын бөлүп, убактын толук көңүл арнап атат. Ошону кадырлагыла деп айтам да. Ооба дагы мисалы адам деле бирөөнү сыйласа, урматтаса, анан ошонун сөзүн угат, кабыл алат да. Ооба. Анан сыйлабаган, урматтаган адамы толтура насаат айтса деле, толтура нерсени айтса деле, ал жукпайт да балага. Ошол үчүн сиз туура айттыңыз деп ойлойм. Баягы эң ата эненин ошо мугалимге, устатка бергенде дагы эң негизги милдети ошол устатка болгон сый урматты өзү көрсөтүп, ошол нерсени балага ошол нерсени орнотуп туруп анан жөнөтүш керек да. Анан ошол жака макул акча берип атат, убактысын арнап атат, кийим кеч алып берип атат баласыгачы. Ошентип жөнөтүп алып туруп, анан артынан тиги мугалимиң анандай мындай деп анан дасторкон үстүндө отурганда ошол мугалимди жамандап койгон болсо, болду да. Ошончо аракети текке кетет. Ошол үчүн сиз айткандай эки колду мындай бекем кармап, баланы эки жактуу тарбия болсо, бири-бириге болгон сый урмат болсо, өтө сонун болот. Агай ушул эми тарбия эме боюнча сүйлөшүп калдык. Жанагы сиздердин өзүңүздүн дагы окуу борбору боюнча да айта кетсеңиз, негизи канча жаштан канча жашка чейин окутасыздар? Сиздердеги негизги мындай талаптар кандай? Кандай жыйынтыктар болду? Кандай кемчиликтер үстүндө иштеп жатасыздар? Ушулар боюнча да айта кетсеңиз. Биз балдар менен иштеп жатканыбызга 5-жыл болду. 5 жыл кетип жатат. Анан 5 жылдын ичинде болжол менен бир 4000ге жакын балдар келип кетип, бир жумага келип окуп кетишет, бир айга окуп кетишет, 2 айлык курсусга окуп кетишет.
ошентип 4000ге чукул балдар жана кыздарга таалим бериптирбиз биз. Анан биз эмне беребиз деген суроо. Биз аракет кылабыз ата эне бере албай жаткан таалимди беребиз. Тарбияны бере албайбыз. Тарбияны бир гана ата эне берет да. Биз албетте кээ бир мындай нерселерди куюп коебуз балдардын зээнине. Тинтпегиле, антпегиле, мындай жүрүм турумду бир аз мындай насаат айтып. Бирок биз жөн эле теорияны беребиз да. Биз жөн эле таалим беребиз. Бирок ошого карабастан кээ бир ата энелер дагы айтат, биз үйрөтөйүн дейбиз, айтайын дейбиз, мисалы динди, ушундай бир жакшы бир руханий принциптерди үйрөткүбүз келет. Бирок билбейбиз дейт. Эмне айтарыбызды билбейбиз дейт. Бизде 4 жылдан бери методиканы ойлоп таптык, китептерибиз чыгып атат, программабыз бар. Ар бир сабагыбыздын өзгөчөлүгү, ар бир сабак жөн эле лекция катарында эмес, ар бир сабак презентация менен коштолот. Анткени эми жаш балдар да буларга жөн эле отуруп алып эле бир нерсени айта берсең кабыл алуусу төмөндөйт да. Ар бир сабагыбызда презентация болот, ар бир сабагыбызда оюн формасында өткөнгө аракет кылабыз. Командаларга бөлүп, балдарга кызыктуу болуусу үчүн ар кандай ыкмаларды, методдорду колдонобуз. Анан биздин эң негизги дагы мындай эрежебиз бул балдар ушу жакшы принциптерди, жакшы формулаларды, турмуш сабактарын жаттап калышсын. Албетте алар дароо амал кылбайт. Алар эми бала да. Бирок биз жаттатып үйрөтөбүз. Ан балким ошо жаттагандан кийин бизди устаздарыбыз айтат эле, биринчи зээниңде болот маалымат. Анан тилиңе түшөт. Тилиң менен айтып баштайсың, бөлүшүп баштайсың. Анан ошол бара бара анан жүрөгүңө нукура мындай сыпат болуп бекемделет, орнолот депчи. Методикабыз ошол. Анан балдардын эми бардыгына жагуу мүмкүн эмес, бирок көпчүлүгүнө, мисалы үчүн 100%-дын ичинен 90%-на биздин окуу борборубуз жагат, сүйүнүп келишет. Жакшы пайдаларды алып, үйлөрүнө барып, ата энелер менен бөлүшүп, биз берген таалим менен, биз берген сабактар менен, ата энелер жакшы мындай ыраазычылыгын билдирип, биз бере албай жаткан нерсени силер берип жатасыңар деп ыраазычылыгын билдиришет. Ошол нерсе бизди аябай сүйүндүрөт. Анан жаңы эле мына китебибиз чыкты, ошол китеп тууралуу да айтып кетсем, жакшы болот эле. Бул дагы биз дагы көп ойлондук да, бул канча жолу чыгардык. Бул китептин 3-чү басылышы, 3-чү толукталган чыгарылышы, басылышы. Кээде ата энелер дагы өздөрү дагы мындай суроо менен кайрылышты да. Үйдө китеп окушубуз керек экен, балдар менен чогуу биргеликте аны талкуулашыбыз керек экен. Керек болсо уйкуга бараарда жомок окуп, кээбилердин ушундай бир жакшы адаты бар да. Ошол адатты дагы баарына сунуштайт элем. Жатаарында балдарга китеп окуп бергиле депчи. Анан кээде ата энелер ушундай суроолор менен кайрылышты да. Эмне окуйбуз? Эмне үйрөтөбүз? Биз ага үйрөтөйүн десек, билимибиз жок. Же медреседе окубасак дейт. Анан ошол себептен ушундай бир жыйнак чыкты, мусулмандын 30 сыпаты деген. Бул китептин негизинде биз өзүбүздүн окуу борборубузда дагы сабак өтөбүз, жана үйдөн ата энелерге дагы сунуштайбыз. Үйдөн дагы таалим өткүлө. Жана дааватчылардын сонун бир амалы бар го, таалим. Мечитте, үйдө отуруп алып, жана Фазаил Амал деген китептер бар эле. Биз дагы ошону окуп, үйдөн күн сайын 10 мүнөт, 20 мүнөт китеп окуп, талкуулап, бир мындай ошо жерден алган пайдабызды бири-бирибиз менен бөлүшүп, ошентип таалим өтүп турат элек. Өтө жакшы. Анан мен ошол китепти ошол максатта жараттым. Ошол китептин негизинде үйдө мына орусчасы да бар, 30 качеств мусульманина, кыргызча дагы котордук. Кыргызча болсо кыргызча, орус тилинде орус тилинде, балдар менен жок дегенде 5-10 мүнөт үйдө отуруп, ушул китептин негизинде талкуу, күнүмдүк турмуш сабактарынын негизинде мисалдар менен талкуулуп, мисалы үчүн бул жерде ушундай бир сонун сыпаттар бар да. Кыска, бул өтө деле чоң эмес, мындай
кереги жок, пайдасыз, мындай көп маалымат жок. Бул жерде болгону 150 беттен турган китеп. Ушу 30 сыпат камтылган. Мисалы үчүн жоопкерчилик, чынчылдык, туура чөйрөнү тандоо, кечире билүү, окууну сүйүү, чын ыкластуулук, намазга бекем болуу, канаат кылуу, жалкоолукту жеңүү деген кыска формула, принциптер. Бул жерде жалкоолук деген эмне мисалы? Жалкоолуктун кесепети кандай жана жалкоолуктан кантип арылабыз деген суроолордун негизинде ушундай маалымат берилген кыска нуска. Балдар ошол балдарга түшүнүктүү болуусу үчүн ушул китепти сунуштайбыз. Бул ата энелерге жакшы бир жардамчы. Балдарды жакшы тарбиялоодо, жакшы сыпаттарыбызга, ушул жакшы 30 мыкты сыпатка балдарыбыз ээ болуп калса деген ойдо ушул китеп жазылды. Өтө сонун жазылыптыр. Мен да карап чыктым агай. Адам тажабай тургандай, балдар тажабай тургандай 1-2 беттен кылып, мындай маңызын алып эме кылыпсыздар да, өтө сонун. Мен дагы ошол азыр 4-5ке чыгып калды кызым. Кызым бар. Сиз айткандай кечинде жатар да, өзү эле китептерин эме кылып келет да, мага жомок окуп бер депчи. Анан барып жомок окуп берип, анан сиз айткандай кандай болуп жатат, бала бакчада кандай болду бүгүн, нелерди үйрөндүңөр, кандай деп ошо сүйлөп эме болгондо эмеге кирет да, жанагы сиз айткандай диалогго кирип ичиндегини айта баштайт. Балдар айтпайт экен, мисалы үчүн бала бакчада мисалы кандайдыр бир маселелер болсо, өзү кыйналып жаткан, анан ошолорду чыгарып айта баштайт да, менде мындай болду, мына мен достошоюн десем достошо албадым, барып мындай болуп калды деп өзүнүн көйгөйлөрүн айтып баштайт. Бул ошол сиз айткан нерсе өтө жакшы экен да, бала менен мындай бир көңүлдөгүнү сага айтып үйрөнөт экен да. Эң негизги нерсе эле ошол баланы түшүнгөн болсоң, анан кийин бир дарылай аласың да ошол эмесин. Түшүнбөсөң, билбесең кантип эме кыласың. Анан мынау нерсе дагы бул жанагы жакшы айтып кеттиңиз. Өтө аздай көрүнөт, 5 мүнөт же 10 мүнөт отуруп эле мынодон бир теманы алып туруп, мисалы убакытты туура пайдалануу. Келгиле балам, отуруп мынуну бир окуп түшүнүп эме кылалы деп, же балаңызга берип окуп берчи мага деп берсе деле, өзү окуп туруп ошону айтып берсе деле, тайылым катары өтө сонун болуп тур да. Аллах ыраазы болсун агай. Бизде болгону ушул нерсени мындай калыптандырышыбыз керек. Азыр бир жерге барып тамактансаң 1000 сом тегерегинде болот да, жок дегенде 1000 сом тегерегинде болот. Ошону биз китеп алганда ойлонуп калабыз көбүнчө эле. Тамакка келгенде, башкага келгенде ойлонбойбуз да. Сунуштайбыз, ушундай китептерден алып, колдонуп, ушул агайдын айткан нерселерин амалга киргизсек, биз өзүбүз да баштап өтө сонун болот. Рахмат агай. Агай, анан бул китеп өтө сонун жазылыптыр. Бул китептерди кайсыл жактан алса болот? Ушул боюнча дагы алам деген. Бул китептерди бизде жакшы бир китеп саткан дүкөндөр бар. Биринчи дүкөн Book House. Бишкекте 2 филиалы бар, региондордо дагы бар. Book House, Check It KG жана Oku Check It KG деген дүкөн бар. Oku KG. Жана эгерде жеткизүү керек болсо, балким кээ бир региондордо дүкөн жок болуп калса, 0700 05 05 03 ушул номери менен байланышып жазып, ушул китепке буйртма берсеңиздер болот. Абдан пайдалуу китеп. Бул мындай китеп эмес да, бир окуп коюп эле текче коюп кое турган китеп эмес да, бул практикалык түрдө окуп, талкуулап, жаттатып, балдардан сурап, эмне түшүндүң, кантип ушул сыпатты жашообузга алып келсек болот деген суроолорду берип, талкуулоо үчүн берилген колдонмо десек болот да. Аз мазмунда карап чыктым. Бул жерде сиз эми көрүнүп турат да, ошол 5 жылдык тажрыйбаңыздын негизинде мындай алып келип, маңызын ата энелерге сунуштап берипсиз да. Бул өтө чоң мээнет, жакшы мээнет. Аллах ыраазы болсун агай, мындан дагы сонун жакшы китептерди чыгарып, ушу элге кызмат кыла бериңиздер. Агай, дагы ата энелерде мындай суроолор да болуп калат да, мисалы көбүнчө балам аябай тентек. Же болбосо тескерисинче балам аябай түнт, мындай аябай бир эмеге келиш кыйын, тынч, тентек да кылбайт, ушундай. Ушундай балдарды кантип өзгөчөлүк
ортодо кандай өзгөчөлүк болуш керек, буларга кандай тарбия бериш керек, тентек балдар менен кантип иштеш керек, түнт балдар менен кантип иштеш керек? Рахмат. Менимче тентек балдарга кээ бир учурда мындай, тентек деген мындай дайыма энергиясы ашып турат, анан дайыма бир ыз чуун үстүндө жүрөт. Мындай моралдык жактан кеңеш бере турган болсок, сүйлөшүп, алар кээ бир учурда ата эне менен сүйлөшпөгөндүктөн ошол көңүлдү, бул чоңураак жана өспүрүм балдар тууралуу кеп болуп атат да, ошол көңүлдү анан сырттан издейт экен да. Качан биз үйдөн балабызды мактап, ага жакшы дем берип, сен жакшысың, сен мыктысың, сенден бир нерсе чыгат деп уул кыздарыбызга көңүл буруп, жакшы бир дем берсек, ал сырттан издебейт экен да. Кээ бир учурда балдар мындай шок болуп, жанагы тентек деп коебузга, тентек балдар шок болуп, эмне себептен шок болот? Анткени кээде үйдөн ошол көңүлдү ала албай, анан сырттан алгысы келет экен, өзүнө көңүл бурдуруш үчүн. Баары сүйлөйт да, бул ушундай кыйын, бул ушундай тентек, бул ушундай деп, ага ошондо эмес терс сүйлөсө деле ага өзүнө жагат экен. Мен жөнүндө көңүл буруп жатышат. Бул көңүл бурдуруу өзүнөчү. Ал эми кимдин жанагы эмелерге, ата энелерге кызыңарды дагы сүйгүлө, сүйөм деп көп айткыла деп кеңеш берип кетет элем. Анткени ошол кыз, өспүрүм кыз мисалы, үйдөн атасынын, энесинин сүйүүсүн албаса, өзгөчө атасынын сүйүүсүн, ал эртең тез эле бирөөнү сүйүп калып, бирөө бир жаным, алтыным деп эле бир комплимент айтып койсо эле, доро сүйүп калып, болду, сүйүүгө, махабатка батып кетип, өзүн жоготуп койгон учурлар дагы көп болот экен да. Ал эми сүйүүгө толгон бала эч качан ошол сүйүүнү сырттан издебейт экен. Жана тентек балдарга, ал эми жанагындай гиперактивдүү балдарга мен кеңеш берип кетет элем, эми бир спортко бериш керек. Ошо бир мен кээде бокско бергиле. Жана крушаны урсун, чапсын. Анан эми аябай бир энергичный спортко бокс. Мындай эми албетте спаррингке чыгып, мушташып, бирөөнү баштан ары уруу эмес, балким чуркатып, крушаны чаптырып, мындай өзү үчүн энергиясын каяка кетирерин билбей жаткан баланын ошондой бир ар кандай ыкмаларды колдонуш керек. Ал эми жанагы сиз айтып кеткендей, бул гиперактивдүү балдарга кеңеш. Тентек балдарга кеңеш, аларды сүйүү. Мындай да бир ушундай бир китептен окуп калдым эле. Бир бала болот экен, дайыма ушундай тентек, дайыма мектептен жаман сөз угат, дайыма эки алат, баардыгы аны жаман көрөт, ата энесине баардыгы даттана берет. Анан бир күнү ошол бала үйүнө кирип келди да, мындай китеп экен, ушу окуян чагылдырылган китеп экен. Анан энеси дагы үй кызматтары менен жүрөт, анан баласын көрүп, анан эне баласын карап, ушунчалык чарчап кетти дейт. Бирок эне дейт да, болбой эле келип, балам, келчи, баардыгы сени жаман көрсө дагы мен сени жаман көрөм деп сыйлап сыйпап атат да. Автор эмнени билдирип атат ушул нерсе менен? Балким ага жөн эле сүйүү жетишпейт кандыр, балким жөн эле сыйлап сыйпап койсо, балким ошондо тынчып калар бала депчи. Эне көңүл кандай кыраак кылып атат да. Адамдар менен сүйлөшкөндү билүү, уюштуруучулук, коммуникабельность деп коет го. Ошол нерселерди дагы балдарга үйрөтүш керек. Анткени эгерде алар жоош болуп эле, өзү менен өзү уялчаак болуп, тартынчаак болуп, өзү менен өзү жүрү берсе, кийин ийгиликти жарата албай калышы ыктымал да. Анткени ийгилик бул 15% талант дейт, 85% адамдар менен тил табышуу, коммуникация, баарлашуу дейт да. Ошондуктан биз кээ бир учурда талантка эле басым жасай беребиз, бирок ушундай коммуникацияга басым жасалбай калып атат да. Коммуникацияны, жана элдер менен сүйлөшүү, элдер менен бир элдердин арасында өзүнүн оюн айта билүү, уялбоо, тартынбоо үчүн эмне кылыш керек дегенде, машыктырыш керек. Жасалма жол менен болсо дагы ушундай бир балким тренингтерге алып барып, сүрдү жеңүү,
машыктыруу, кээде өзүнө бир балким ушундай бир иш берип коюу, тияка барып буну бүтүрүп кел, бул менен барып сүйлөшүп кел, балким ошондой кичинекей кезинен баштап сүйлөшкөндү үйрөнсүн. Биз балдарыбызга бир гана таалимди бербестен сүйлөшүү өнөрүн дагы үйрөтүшүбүз керек экен да. Адамдар менен мамиле куруу. Мамиле кылуу. Ушун агай биз өткөндө бир мындай эме кылып чыгарыптыр, албетте баягы тамаша катары чыгарыптыр, бирок айтып жатат да эме депчи. Силер дейт, ата-энелер дейт, кызыксыңар дейт да. Эмнеге дегенде биз кичинекей мезгилде дейт, бирөөлөр коноктор келген болсо, кирип отурсаң дейт, жанага кирип отурсаң, сен эмне отурасың? Бир сөз сүйлөсөң эмне сүйлөйсүң сен? Бар, оюнуңду ойна. Сен бар. Улуулар отурганда сен отурба. Улуулар сүйлөп атканда сүйлө. Улуулар арасында сен отур, бар, сен тияка отур деп кубасыңар дейт да, жакындатпайсыңар. Анан кийин эле дейт, жашың бир 18-20га чыгып калганда, анан уруша баштайсыңар дейт. Неге сен элге аралашпайсың? Неге чоңдор келгенде келип сен да катарга отуруп кошулуп сүйлөшпөйсүң булар менен? Келгенде келиңиз, жакшы келдиңизби, тигиндей мындай деп, мындай сүйлөшсөң деп кайра талап коесуңар дейт да. Ошондо биз эмне кылайлы дейт да, мындай түшүнбөй калдык депчи. Туура. Ошого сиз айткандай, балким өзүбүз дагы мындай тарбия кичинекейинен берип жатып, ушул нерселерди кетирип жаткандырбыз. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат, Абдул-Муталиб чоң атасы ушундай уруулардын арасында эң мындай авторитети бар киши болгон го эми. Ушундай киши болгон. Анын ошол айтат го эмесинде, жайына ошол орду бар экен ар ким. Ошол өзү келгенге чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээде келип отуруп турган экен да. Кээде ошо койнунда ар дайым ошол чогулуш болуп, элдин эң актуалдуу баягы эмелер, маселелер ошол жерде талкуу болгондо, пайгамбарыбыз кичинекей болуп, ошо жанында отуруп, ошол нерселерди угуп, ошол жерден да чоң бир тарбия алган дейт да. Анан дагы кимден угуп калдым, дагы бир эмеде уктум, ошол аны дагы бир аалымды дагы чоң атасы жанына алып жүрүп, ошондой бир жакшы чөйрөгө аралаштырып, ушунун аркасынан дагы жакшы бир эме келген экен да, жакшылык келген экен. Жакшы нерсени айттыңыз, балким ошо аталар дагы маанилүү бир жолугушууларга барабызбы, же жакшы адамдар менен сүйлөшкөнү, бир жерде чай ичкени баратабызбы, жаныбызга балдарыбызды алып алсак да жакшы болот. Жакшы ыкма, дайыма балдарыбызды жаныбызга алып, анан негизи мүмкүнчүлүк болсо саякатка чыгарып, чет мамлекеттерди көрсөтүп, элди жерди көрсө дагы мындай дүйнө таанымы кенен болуп, кругозору кенен болуп, уялбай, тартынбай, ачык болуп калабы дейм да. Кыскасы, балдарды жүмүшүтпөш керек да. Аларга эркиндик бериш керек, чыгарыш керек, көрсөтүш керек. Кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болуп калдыбы, дароо балдарды ошол жерге салыш керек экен да. Көр, кызым, уулум, көр, ук, бил, үйрөн депчи. Дайыма. Анткени ал жерде көпчүлүк коркот экен да. Бирөө уруп коебу, алданып калабы, же мындай болуп калабы, сындырып коебу деген нерсе болот экен. Бирок жашоо эртең ар дайым эле ата-энеси жанында тура албайт да. Эртең чыныгы бир жашоого чыкканда ошондой болот да, ошондой ошого чейин андай нерсени ката кетирип атканы, башка кылып атканы бул жакшы нерсе го, агай. Азыркы жашообузда азыр мисалы буга чейин мисалы союздун системасы менен жашадык. Ошол убакта билим алдык, ошондо жашадык. Кийин азыр капитализм деген бир система келди да. Капитализм деген система келди. Ушул система бизден эмнени талап кылат? Анан акча деген маселе бар да, акча деген маселе бар. Ушул акча тапканды, акча чогултканды, акча менен бир мамиле кылганды дагы балдарга үйрөтүш керекпи? Сиздер курстарыңыздарда ушул нерсеге да маани бересиздерби? Анан өзүңүздүн үй бүлөңүздө балдарыңызга ушул маселелер боюнча дагы кандай методдорду колдоносуз? Ушул боюнча айта кетсеңиз. Бизде финансылык сабаттуулук деген сабагыбыз дагы бар. Китепте дагы ушул тема козголгон. Негизи биз окуучуларга байлык бул негизи акча, мал, мүлк бул Аллах Тааланын эң чоң сыноолорунун бири. Чоң сыноо деп үйрөтөбүз да. Качан балдар, окуучулар ошо байлык бул сыноо экенин билгенде, ошондо балким туура колдогонун билип калар. Көп адамдар ар кандай проблемаларга, көйгөйлөргө, кризис, банкрот болуп калып атат. Эмне себептен? Финансылык сабаттуулук жок. Акчаны туура тапканды билбейт
жана тапкан акчасын туура колдонгонду билбейт, туура сарптаганды билбейт. Кээ бир адамдар акчаны көп эле табат, а бирок топтоп үнөмдөп топтоп ошол топтолгон акчасын дагы көбөйтүп, анан көбөйткөндөн кийин дагы ошол акчаны туура жакка сарптап, жакшылыкка сарптап, үй бүлөңө сарптап, ошол нерсени билбей жатышат. Ошол себептен биз балдарга кичинекей кезинен баштап ошо финансылык сабаттуулукту үйрөтүшүбүз керек. Кантип деген суроо да пайда болушу мүмкүн. Мисалы, мен үй бүлөдө ошо балдарыма дайыма айтып турам, мен улуу кызым 11-де, андан кийинки кызым 7-де, анан 2 уулум бар, алар эми 3, анан бирөө 1 жашка толо элек, алар эми кичинекейирээк. Чоң кыздарыма айтып турам, үнөмдөгүлө, үнөмдөсөңөр, окуучуларыма да айтып турам, үнөмдөп, топтогонду үйрөнсөңөр, бул силерде бир кандайдыр бир мындай эрк пайда кылат. Эгер адамдарда эрк жок да, дароо эле чөнтөгүндө акча пайда болсо, дароо дүкөнгө чуркайт. Же бир нерсе жеш керек, ичиш керек, же бир нерсе сатып алыш керек. А бирок ошо эркти пайда кылуу дагы жакшы. Мисалы үчүн жана акча топтогонго копилка эми жаш балдарга бул дагы жакшы ыкма. Копилка ачып туруп топтошсун акчаны. Чоңдорго бул ыкма туура эмес, анткени инфляция деген бар. Копилкада акча тура берсе, акчаң күчү жоголот. Ал эми жаш балдар ошону топтогонду үйрөнүшсүн. Мен окуучуларыман дагы дайыма сурайм. Кимде канча акча бар? Канча топтодуңар? Кээ бир айтат, менде 3000 бар, бирөө 6000 бар дейт. Бир 2-3 күн мурун эле сурасам, менде 60 000 бар дейт. 60 000 чындап эле накталай барбы десем, ооба, чын дейт. Мен тамашканда дарегиңди айтчы, мен барам, сен баары күлүп. Ошондой да, бул дагы эрк. Бала бир топтогонду үйрөнүп алса, бул жакшы да, эртең дүкөнгө жөн эле оожок чуркай бербейт. Анан бул биринчи этап. Экинчи этап болсо, акчаңды топтодуң. Бул чоңураак эми өспүрүм балдарга. Эми кел ушуну көбөйтүштүн пикирин ойлонуштурабыз кел. Бул эми мындай жөн эле бай болгула деп эле эмес, жок, акчаңарды жөн эле коротуп, исрап корушуктан сактангыла деген бир финансылык сабаттуулукту үйрөтөбүз. Анан негизи эле байлык керекпи деген дагы суроону ата-энелерге дагы, балдарга дагы бир туура түшүндүрүш керек да. Байлык бизге эмне үчүн керек? Жөн эле акчанын баарын чачып бериш үчүнбү? Жок. Биз акыретибизди курабыз. Биз акча аркылуу Алла Тааланын ыраазычылыгын тапканга эң чоң инструмент, эң чоң мүмкүнчүлүк. Өзүңө жетишерликти алдың, толук шартты жашоо турмушуңа керектелүү шарттарды түздүң, андан бөлөгүн болсо жакшы иштерге сарпта. Жакшы иштерге сарпта деген таратып чачып эмес, жок. Балким жакшы проекттерди түз, иш орундарды бер. Кызмат кылсын ошол акча, элге, жерге кызмат кылсын ошол акча. Деп ошону үйрөтүш керек балдарга. Кичинекей кезинен бери ошону үйрөтүп берсек, анткени чоң эле адамдарга колуна акча түшүп калса, эмне кыларын билбей, 1-2 жумада эле, 1 айда эле жок кылып салат па, мисалы үчүн. Анан кризис болуп, банкрот болуп, кредит алып, үйүнөн ажырап, көчөдө ичип, үйсүз калгандардын көбү акчаны туура колдонгонду билбейт. Ошону дагы балдарга үйрөтүш керек. Биздин курсубузда ошол нерсе дагы үйрөтүлөт. Аллах разы болсун. Бул суроону берген агай азыр мындай моюнга алышыбыз керек да. Акча жаман же тигиндей мындай деп балдарга көбү коркот экен да. Бул тема боюнча сүйлөгөнгө коркот экен кеп. Бирок чоңоюп азыркы учурда эмне болуп атабыз? Баарыбыз акчаны туура колдоно албагандыктан, исрапкерчиликке киргенден башкадан эмне болуп атабыз? Мигрант болуп кетип жатабыз. Балдарыбыз бул жакта калган, таалим тарбия берилбей калып жатат. Эмнеге? Акча маселе. Акчаны тег жактан таап атабыз. Сиз айткандай бул жакка келип дагы эле туура колдоно албай, аны көбөйткөндү бир жолун кылбай, кайра эле ошол той топурга чачып туруп, кайра дагы ошол тема болуп жатат да. Дагы мындай бир моюнга ала турган нерсе бул кредити барлар аябай көбөйүп кетти. Туура. Кредитти мисалы үчүн Аллах Таала Куранда ачык айтып атат. Ошол пайыз менен иштегендерди булар мен түздөн түз менин душманым дегенде бир эмеде келип атат да Куранда.
ошондой мааниде келип аткандан кийин, бул арам болуп аткандан кийин биз бул нерсеге кирип атабыз. Ушунун дагы негизи бул сиз айткандай ошол финансылык сабаттуулуктун жоктугу да. Ошол үчүн сиздер бул өтүп атканыңыздар, ошол нерсени үйрөтүп атканыңыздар жакшы болуптур. Биз дагы ошол өзүбүз да аракет кылайлы, анан ушул көрүп аткан ата энелерге да сунуштайт элек. Ошол финансылык сабаттуулук боюнча да өзүңүздөр кичине окуп, билим алып, бул китепте кайдагы жазыптыр, ушулардан окуп, балдарыңыздарга дагы туура түшүнүк берсек, ушул буюрса ушул коомдун өзгөрүшүнө, оңолушуна бул нерсе дагы аябай жакшы жардам берет. Анан жанагы балдарга чогултуптур деп атпайсызбы? 60 000 сом чогултуп коюптур депчи. Анан менин бир эжем бар. Сиз айткандай акча берет да, балдарына берет, бирок жөн эле бере бербейт. Жөн эле бере бербейт дегенде, мисалы 5 алып келсең деген нерсе бар, же болбосо Куран жаттатат. Мына сүрөнү жаттасаң сага 500 сом. Мону үйрөнүп, мына хадисти мага айтып берсең сага дагы 500 сом, же 1000 сом. Ушинтип баласыга эме берет да. Ошондо бала бир жагы акчаны кармап чогултканды үйрөнөт. Экинчи жагы ошону бир мээнет менен тапканды дагы, акча жөндөн жөн келбейт экендигин дагы түшүнүп, бир мээнет менен, эмгеги менен алганды да үйрөнөт экен да. Туура. Ошо баса айтып кете турган нерсе, мына жайкы каникул келет бизде. Анан жайкы каникулда бир чоңураак өспүрүм балдар кыздарды кээде толугу менен жумушка ишке салып эмес, кээде 1-2 ай иштетип дагы коюш керек. Официант болсун, сатуучу болсун, базарга чыгарып иштетиш керек. Ошондо акчанын кадырын билишет. Алар акчанын кадырын билбей жатат азыркы балдарчы. Ооба, ата эне байкуш иштеп таап келип жатат. Бала болсо коротуунун алдынан ойлонбой атат ошол акча кандай жол менен табылган. Аларга ошо акчанын кадырын билдириш үчүн аларды ишке салыш керек. Анан ошол кайра акчасына өзүңө мына сентябрга кийим, мектепке болгон куралдарды ал деп, балким кичине турмуш сабактарын дайыма биз балдарыбызга ушундай ар кандай ыкмаларды колдонуп, акча жактан болобу, дин жактан болобу, билим жактан болобу, ар кандай ыкмаларды кылып биз аракетибизди жасашыбыз керек. Бул бизге милдет. Ата энеге милдет. Биз ушуну билишибиз керек. Бул дагы бул ибадат. Бул Алла Тааланын өкүмү. Биз балдарыбызга жоопкерчиликтүүбүз. Жооптубуз да. Биз өзгөчө эркектер кыямат күнү үй бүлөбүзгө жооп беребиз. Кандай тарбия бердиң? Кандай дин үйрөттүңбү? Таалим тарбия бердиңби? Адеп акылак үйрөттүңбү? Анткени эгерде биз азыр жакшы тарбия бербесек балдарыбызга, булар кийин чоңойгондо залакасычы баардык адамга тийиши мүмкүн. Мисалы үчүн кызыбыз кийин күйөөгө тиет, күйөө балаңа тиет, кайын журтуна тиет. Ким менен иштеше турган болсо, кесиптештерине залакасы тиет. Жалпы коомго залакасы тийиши мүмкүн. Биз ошондон менин азыркы учурда балама берип аткан тарбиям бул менин коомума, келечектеги өлкөмө болгон салымым деп биринчиден. Ал эми акыретте болсо менин Кудай астындагы менин жоопкерчилигим ошол. Мен Кудайдын алдына барганда ак турушум керек. Мына мен колдон келген жардамды кылдым, убактымды бөлдүм, энергиямды сарптадым, акчамды жумшадым деген бир гана билимге эмес, жана иманына, адеп аклагына дагы салыш керек да акчаны. Бул салмайынча, курманчылык кылып, ата эне бир нерседен ажырамайынча, акчасынан ажырамайынча бала эч качан оңолбойт. Жакшы айттыңызга рахмат. Могу бизди көбүнчө энелер көрөт да. Энелер көрөт, ушуларга да бир айта кетейин. Мен өзүм аялымдагы кээде айтып калат да, ушул кээде эми аял киши да болот. Бала карап эле ушундай болуп өмүрүбүз өтөбү деген нерсе болот экен да, айтып калышат. Анан айтат элем да, ушул бир нерсени түшүнүп алышыбыз керек. Ошол балдарыбыз биздин бул дүйнөгө келгендеги эң негизги максатыбыз бул бейишти утуп алуу болуп атпайбы? Бейишке жетишүү. Ушул балдар ошол нерсеге эң бир чоң бир себеп экен да. Сиздердин ошол балдарды тарбиялап атканыңыздар, күйөөңүздөргө ошол мамилеңиздер, кызматыңыздар бул өтө чоң бир эмгек да, өтө чоң бир эмгек. Анан ойлойм баягы азыр инвестиция деген тема аябай актуалдуу болду азыр бизде. Инвестиция кылыш керек, анан тияка инвестиция кылсаң акча мынча келет экен, бияктан мынча келет экен деген нерсе бар. Мен ойлойм эң чоң инвестиция бул ошол балдарга берген тарбия, таалим,
балдарга жакшы билим берүү ошол бир чоң инвестиция. Бул эртең силер биз өткөндөн кийин дагы ошол балдарыбыздан же жакшылык келет бизге, же жамандык келет да. Же соогу жетип турат, же күнөөсү туура эмес тарбия берген болсо күнөөсү жетет. Эгер жакшы тарбия берип койгон болсок, балдар ошол жерде сиз айткандай жана коомдо иштешкенде канча адамдарга жакшылык кылган болсо, анын жакшылыктары сизге дагы кылды деп жазыла берет бизге дагы. Анын балдары, балаңыздын балдарынан дагы сизге бир сооп келип тура турган, жакшылыктар келип тура турган эң чоң бир инвестиция да, ошону түшүнүп алышыбыз керек. Ошондуктан баарыбызга эми каалоорубуз ошол биздин дагы сиздердин дагы балдарыңыздар мыкты инсандар болуп чыгышсын. Анан ушул видеону дагы көбүнчө көрүп эле өтүп кетишет экен, ошол лайк басып, колдоп да коюңуздар. Анткени бул видеону башкалар да көрсүн, ушундай пайдалуу жакшы мындай инсайттар менен алар дагы бөлүшүп жашоосуна киргизсин. Көбүнчө бизде жанагы көңүл ачуу тигиндей мындай чыккан видеолор миллион просмотр болот, мондай пайдалуу видеолор аз болуп калат да. Эми буюрса ниет кылабыз, ошол талап болгон адамдар алат. Жактан өзүн. Рахмат агай, ушунчалык келип бизге өзүңүздүн ой пикириңиз менен бөлүшүп, ушундай көп жылдан бери алып жаткан тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн ошол акыркы бир баягы сөз берели сизге дагы, ошол коштошуп өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Силерге чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Эми эмне деп айтып кетет элем, акыркы сөзүм: эч качан дүнүйөнүн артынан кууп жете албайт экенбиз да. Жада калса хадисте айтылат, бир адамга бир тоо алтын берсең, экинчисин самайт, экинчисин берсең, үчүнчүсү самайт, аны акыры барып көрдүн топурагына тоет дейт да. Ошол себептен биз балдарыбызды унутпайлы. Балдарыбыз бизге берилген эң чоң аманат. Анан ар бир ата эне өзүнө суроо берсинчи, эмнеге балдарыбызга көңүл бура албай жатабыз? Менимче, дүнүйө, тиричиликтен колубуз бошобой атат. Өтө эле көп берилип кеттик. Минимализмди сактанбай калдык да. А балким кээ бир ата энелерде дагы бир башка себептери бар. Телефон маселеси. Телефон маселеси, сериал маселеси. Негизи эле эрки жок, каалоосу жок. Балдар менен отуруп сүйлөшүү бул оор да. Бул энергияны талап кылат. Балким ошол нерсе жетишпейт. Ошол себептен ата энелер баардыгыбызга, өзүмө дагы, агайга дагы, ошондой эле көрүүчүлөргө дагы кеңешим: балдарыбызга жакшынакай көңүл буралы, алар менен сүйлөшөлү, баарлашалы. Эң чоң тарбиядагы эң чоң ыкма, эң чоң пайдалуу жолу бул алар менен сүйлөшүү, баарлашуу, тамашалашуу, оюн, күлкү. Аллах разы болсун агай. Сиздерге рахмат. Рахмат. Ошол ушундай Кудайым ден соолугуңузду берсин, элимиңизге дагы береке берсин, балдарыңыз дагы сонун инсандар болуп жакшылыктарын көрүңүздөр. Амин, амин. Анан берки тарбиялап чыгып келип сиздерден билим алып аткан балдар дагы жакшы, Кудайым жакшылыктарга түздөп, ошол ата энелер дагы ошол балдардын жакшылыктарын көрсүн. Амин. Рахмат агай. Аллах разы болсун. Рахмат.